Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүн кайрадан биз кыргыз адабияты сабагын баштайбыз. Аралыктан окутууда болсо дагы кайрадан жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сабактын темасы Акбар Рыскуловдун өмүрү чыгармачылыгы жана анын Атакенин Акболот романы. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Акбар Рыскуловдун өмүрү чыгармачылыгы жана анын Атакенин Акболот романы жөнүндө маалымат аласыңар. Өнүктүрүүчүлүк. Акындын өмүрүнөн үлгү алып, романдагы кыргыздын түптөлүшүнө салым кошкон инсандардан өрнөк аласыңар. Ал эми тарбия берүүчүлүк жаатында эл үчүн кызмат кылуу деген сезимдериңерди жандандырасыңар. Анда балдар көңүл коюп сабакты тыңдап, керектүү маалыматтарды жазып алсаңар болот. Акбар Рыскулов Кемин районундагы Чимкоргон айылында 1953 жылдын 4 апрелинде туулган. 1975 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Эмгек жолун Ленинчил жаш газетасынын редакциясында корректор болуп иштөө менен баштаган. Кийин котормочу, кабарчы, бөлүм башчы, жооптуу катчы, редактордун орун басары, 1986 жылы газетанын редактору, 1983-1986 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармалыгынын аппаратында чыгармачыл жаштар менен иштөө боюнча адабий кеңешчи, Ала тоо журналында бөлүм башчы, 1987 жылы Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармалыгында катчы, 1991 жылдан Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз кызматынын жетекчиси, 1993 жылдан Кыргыз Кабар мамлекеттик маалымат агенттигинин директору болуп иштеп турду. Көгүчкөндөр бийик учушат аттуу биринчи поэтикалык жыйнагы 1975 жылы чыккан. Акын Мазниндин, Левчевдин, Хошиминдин, Гётенин жана башкалардын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Мезгил жебеси поэтикалык жыйнагы жана Күрөө тамыр поэмасы 1983 жылы республиканын Ленин комсомолу сыйлыгына татыктуу болгон. Кыргыз Республикасынын жана Казакстан Республикасынын ардак грамоталары менен сыйланган. Акбар Рыскулов Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер жана Казакстандын маданият кызматкери наамдарынын ээси. Акбар Рыскуловдун чыгармалары орус, казак, англис, француз, немец, хинди тилдерине которулган. 1978 жылдан СССР жазуучулар союзунун, 1979 жылдан СССР журналисттер союзунун мүчөсү. 1982 жылы Фрунзеде өткөн Азия жана Африка өлкөлөрүнүн жаш жазуучуларынын 4 эл аралык жолугушуусунун катышуучусу. Балдар, Акбар Рыскуловдун өмүр таржымалы жөнүндө кыскача маалымат алдыңар. Рыскулов жазуучу жана акын гана болбостон, коомдук ишмер, элчиликте иштегендиктен, анын көптөгөн фестивалдарга катышып, мамлекеттик ийги иштерге кошкон салымы жөнүндө интернет булактарынан кеңири маалымат алсаңар болот. Кымбаттуу окуучулар, Акбар Рыскуловдун Атакенин Акболот романы жөнүндө жана анын негизги түп нускасы колубузда жок болгондуктан интернет булактарынан алынган кээ бир маалыматтарды силерге сунуштаймын. Бул роман жазуучунун тарыхый чыгармасы. Мына ошол тарых Акбар Рыскулов бүгүнкү окурманга алып чыга турган сабак. Кийин Ормонхан менен Боронбай ордо кура баштаганда Калыгул Олуя айтат эмеспи: "Оюнду токтоткула, ордо ичи канга толуп кетти" деп. Болбой эле акыры эмне болду? Кыргыз тарыхынын капкара барактарына жазылган Сарыбагыш бугу чатагы чыкты. Ошол сыяктуу уруулук чатактар, биригүүлөр жана ажыроолор романдын негизги окуяларында кызыл сызык менен сызылып өтөт. Алмагайып заманда Түлкү менен Дархандан тараган үчкө, анын 3 уулу Баматкул, Дөөлөт, Бердигул үчөө 3 жакты карап отурат. Ошолор биримдикте болсо Калмак коңтаажысы Сыбаныр Абдын колун талкалап коюшпайт беле. Ага ал жетпей Сыр дарыяны бойлоп жан сакташты. Алкынган маанекердин баягысы жок.
ак көбүк шилекейин шамалга жулдуруп, оозун аңырдай ачып калгандай. Кыргыздарда баягысы жок, жер карап калган кез. Эми алар Тынай бийдин туусуна биригип, сырт душмандарды сүрүп чыга алабы? Кеп ошондо. Мына ушундай тарыхый кырдаал каармандарды алып келет да, тарыхый шарт кырдаал мүнөздөрдү жаратат. Тарыхты жазган кишинин адистиги өтө көп материалдардын ичинен зарылдарын, керектүүлөрүн бөлө билишти. Бул жагынан биз сөз кылып жаткан автор жолдуу болгон. Ал керек учурда Унковский, Андреев, Валиханов сыяктуу аскерий жергезерлердин жазгандарын, орус падышасы Екатерина II 1786-жылы 15 мартта жекшемби күнү Атаке Баатыр жиберген кыргыз элчилерин кабыл алган протоколду ошол бойдон окурмандарына төкпөй чачпай берип кетет. Анда балдар, роман өтө көлөмдүү болгондуктан үйдө сюжетин окуп бүтсөңөр, кийинки сабакта сюжетин талкуулап, образдар системасын түзүп, каармандарга мүнөздөмө берүүгө даярданасыңар. Анда бүгүн сабакты жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла.